Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 27 октябрь 2025 жыл мен сіздерге шаарга караган, шаарга 10 минут аралықта жайгашкан, барыңыздар эле билген Төлөйкөн айылынан сатыла турган, жеринин аянты 5 сотық болгон, келип эле жашай турган ушул 5 бөлмөлүү үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Бардыгы даяр, келесиздер жашайсыздар. Ичинде санузели бар, отоплениянын паровой батарейкалары коюлган. Үй 2 жол менен жылытылат. Топка менен, көмүр менен и газовый печка менен да жылытылат экен. Тугандар, нак акчага сатылат. Жери 5 сотық. Суу, свет, кудук, септик бардыгы бар. Келесиздер жашайсыздар. Кызыл китептүү вариант абден жолдору жок. Только нак акчага сатам деп шаарга 10 минутта жетип каласыздар. Өтө сонун жерде. Ассаламу алейкум тугандар. Негизи мен Төлөйкөндөн болом. Ушул жакта туулуп, өсүп чоңойгонмун. Мына ушул Төлөйкөн айылынан сатыла турган үй бар экен, жана айттым. Эми сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Төлөйкөн айылына кирип түз жүрүп келе бересиздер. Суу башы, суу бою деп атап коет. Шаарга өтө жакын айылдардын бири. И шаарга дагы карайт бул Төлөйкөн, билесиздер. Кооператив деген мектеп бар. Төлөйкөнүн ортосунда. Мектептен бул жака бир 200 метр жүрсөңүздөр, жаңы түшкөн садик, анын бет маңдайы стадион. Бирок бул жака дагы ошо гемпланда жакынкы күндөрдө мектеп түшөт экен, мектеп чоңойт экен тугандар. Ушул жерден сиздер солго бурулуп, анан оң тараптагы экинчи көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Экинчи көчө, асфальт көчө тугандар. 100 метр түп-түз жүрсөңүздөр, сол тарапта ушул үй сатылат тугандар. Колдон келишинче маалымат берем. Базы, анан эсин номери экранда жазылып турат. Үйдүн жери 5 сотық. Кызыл китеби бар, документи бардыгы жайында. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, Төлөйкөн айылын билесиздер, шаарга карайт. Суу, свет, природный газ, местный септик, кудук, бүт бардыгы бар экен. И көчөлөрү дагы асфальт. Үйдүн границасы тугандар ушул жерден башталат. Бул жак болсо забор, кичинекей калитка, забор, анан ар жакта главный ворота тугандар. Үй нак акчага сатылат. Эч кандай вариант абмен жолдору жок. Ошону жакшылап эске алып коюңуздар. Ушундай көрүнүштө жүрүңүздөр. Бул жак кичинекей калитка, нар жакта болсо главный чоң воротасы. Кызыл китеби бар. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөрдүн саны көп. 5 кошкон эл. Ар ким ар жактан келип, ушундай бир аралаш болуп жашап атат. Местный эч ким деле жок. Эч камсан ой алып берсеңиздер болот тугандар. Мына главный ворота бул жак. Бул жак кичинекей калитка. Көрдүңүздөр, жолдор асфальт, прожекторлор орнотулган, бардыгы сонун. Жүрүңүздөр. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Мына аураны караңыздар. Стяжка кылды тарабы. Сол тарабы жашыл зона. Бакча болот өзүнчө. Жогору тарапта 5 бөлмөлүү даяр жаңы ремонту менен үйү. Мына бул жакта караңыздар. Көчөттөрдү эйип койгон. Сонун экен. Үй мага жакты. Азыр мага кандай десем, реклама тартканга чейин бир көрүп таанышып чыктым. Сонун экен. 5 бөлмөлүү. Көрдүңүздөрбү? Бул жагы 2 кабаттуу үйү. Азыр сабыр кылсаңыздар бардыгын кезек менен көргөзөм. Сиздер лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы келип көрүшсүн. Так, бул жагы топка, санузел, ажаткана. Азыр аларды аягында көргөзөм. Бул жагы кудук, бул жагы сөрү. 5 сотық болгону менен үй бир бурчка салынган, жери чоң эле болуп көрүнүп турат. Жакшы. Телефондо бүтө турган иш эмес. Өзүңүздөр дагы бир сыра келип, көрүп, таанышып кетесиздер. Шаарга карайт бул жер. И шаарга жакын. 10 минутта шаарга жөн эле кирип барасыздар тугандар. Так, мына бронированный эшик, ачасыздар, киресиздер. Көрдүңүздөрбү? Ремонттор жакшы. Паровой отопление батарейкалар бар. Айнектерибиз пластик. Бул кире бериши. Азыр мен мына жүрүңүздөр. Туштагы комнатадан баштай берейин. Жалпысынан 5 бөлмөлүү үй экен. Бул спальня комната. Буюм тайымдардын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Мындай сеп, шкафтары билбедим, балким калат, балким алып кетет. Паровой отопление батарейкалар бар. Үйдү топка аркылуу жылытасыздар и газовый печкасы дагы бар экен. Так, тугандар. Бул жак болсо мына конок бөлмө. Бардыгы сонун. Паровой отопление батарейкалары 2ден коюлган. Занёскалар сонун болуп илинген. Ремонттору жакшы болгон үй. Жакшы. Жаңы экен да. Эч ким деле жашай эле окшойт менимче. Келесиздер, кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Аны кылыш керек, муну кылыш керек деп отурбайсыздар. Так, азыр 2 комнатаны көргөзүп бердим. Бул жак ошондой 3-чү комната болот. Типа зал сыяктуу. Ушул жерде тамактанып, коноктор келсе, сүйлөшүп отура турган бир конок бөлмөсү. Анан мына тугандар, батарейкалар бар. Бардык комнаталарда. Бул жак отдельно кухня, кадимкидей эле газ дагы бар. Гарнитурлар жаңы, холодильниктер жаңы. Бардыгы сонун экен. И тугандар, мына сразу эле ушул жактан дагы кухняга отдельно кирип чыга турган эшик болот. Көрдүңүздөр,
Так, бұл жақ болса санузелі, мына батарейкалар, мына жақта душ, кабинамен мындай тосоластар, соны болды шында. Раковина, күзгі, стиралка, аристон бардығы бар екен. Домдағыдай да условия ачы мына батарейка туғандар. Енді маалымат бердім, бардыңыздар, көрдіңіздер, түшіндіңіздер. Бұл жақ болса кухняға кіре тұрған отдельно ешігі. Өйдө тарабыдағы бір чоң комната, ал жаққа құдай бұйырса мына сырт тараптан шыға тұрған лестница қылып жасап аласыздар өзіңіздер. Екінші қабаты беріле комната. Түшіндіңіздер, жақсы. Өйдө тарабын екінші этажын спальняға қойсаңыздар өтті соны болады. Эми қошымша құрылыштарына келе тұрған болсақ, мына туғандар. Үй топкамен жылытылады, көмірменен. Бұл жақта газовый печка арқылы дағы үй жылытылады. Өзіңіздер қарап көресіздер. Так, бұл жағы ошо склад, мынау жағы сыртқа жатқана, бұл жағы кладовка. Керек нәрселерді қойып тұрасыздар. Бұл жақ құдығы, бір 10 тоннадай ұқсайды, чоң екен. Мынау жақ отдельно ворота, машинаңыздарды алып келіп қоя бересіздер. Опа, мынау жерден соны көрінеді екен, үй, шында алып бері тартып қойын. Өте жақсы, өте соны. Кенен 5 сотық болғанмен, мына үй қошымша құрылыштар бір бурчекке салынған. Бұл жақ қиылелі кең ері болып көрініп қалады екен. Телефонда бүте тұрған ішмес, келіп өзіңіздер да бір сірә көріп, танышып информация алып кетесіздер. Лайктан басып, туған ұруқ, дос, жар, группа, бүйт бар тарапқа жіберіңіздер, алардағы келіп көрсін. Негіз азыр білінбегенмен үй іздегендер өте көп. Варианттан бен жолдары жоқ екен, только навақчаға сатылады деп есім информация берді. Басы анан есім номер экранда жазылып тұрады. Барыңыздарға игілік әрекет қылыңыздар.